Aybek menin en kenje balam. Özü kiçinesinden tırışacak, namus köy bolçu. Ekinci, üçüncü klastan başta öyle o Tınçtık ağayına küreşke varıp o şehirde küreşip zalimat etip buna köprüsünde iyiliklerge geçti. Sekizinci balam aylanay. Ballardan bari Kudaya şükür. Çoğuydu bari. Bari okuda, her balam öz işi menen. Aybegim ananı şu küreş yağına kızılıp жүрдü. Barba desem o ketip kalıp baramappa dep жүрдü. Sen kişinekeysin әлі desem de bolçu emesi Laylan. Hem kişinekey kezinden başlap küreşip kaldı bu. Kızılıp kaldı. Aybek бет алган нерсесинен кайтпайт эле. Тырышчаак. Мындай бир нерселерди мындай кылганда дагы этегине чейин чыгарып кылып, мен мисалы үчүн көпчүлүк убакытта эле мен үйдө болдум да. Мен 6-классына чейин ошо жерде окуп жүрдүм. Анан бул спортко деле күрөшкө кетем деп эле далбастай берет элем. Анан мен ага десем бул тирликти кыласың деп баягы мен өзүм спортко көп кызыкпагандан кийин аны эми ойлонуп көрсөм өзүм ойлойм да. Спорттон тартышкан да арткачы. Буну кыласың деп көбүрөөк нерсени кылдырып коет элем. Ал ошону жетишип, ошону бүтүргөнгө тырышып, аракет кылып, анан ошол спортун да таштабай, ошол жака чуркап аракет кылат эле да. Айбек мени ушул кээде ойлонгондо ошол жагын аябай эле баалайм да. Тырышчаак экен депчи. Ар бир турнирге барардын алдын ала рейсин кууп, айтор көбүрөөк даярданат эле да. Андан тышкары мындай иш кылса дагы, башка бир нерсе көтөрсө дагы мындай кичине ошол энеге күрөшүнө даярданып, тренировка катарында кылат эле да ошол жумуштарды да. Айбек кичинекей болгону менен баардыгыбызга жардам берип, камкор болуп, боорукер. Айбек осы футбол ойнап атат. Айбек мага эрче эле чоңойгон бала болчу. Ал күрөшкө кызыкчу. Мен да күрөшчүмүн. Бирок ал эмнерээк болчу? Намустуураак болчу. Мен Айбектин көп эле шаардагы турнирлеринде, шаарда күрөшкөн бүт турнирлеринде болдум. Айбек аябай мени кылчу эле. Уткандарын, утулгандарын экөөбүз чогуу бөлүштүк десем жаңылышпайм. Балам көп жерге эле барды. Индияга барды. Индияга барганда да өзүм барып, неме самолетко салып келдик, сүйүнүп. Дүйнөлүк немеге барды, алыс жерге барды. Россияга барып атты, Казакстанга барып атты, Чехияга барып атты. Бүт ийгиликке жетишкендери бул бир эле Кыргызстанда эмес, Америкада да, башка чет мамлекеттерде да өзүн Кыргызстанды таанытып атканына чоң ийгилик үчүн ошол сүйүнүч. Дүйнөлүк немелерге барарда, чет мамлекеттерге барарда ошо кичине каражаттан кыйналчук, кыйналсак да ошонун немеси бар экен да. Жана күрөшкө балага питаниялары бар экен, ага акча керек, буга дегендей виза немелерге дегендей ошолордун баарын ашылып, айылдаштар болот, немелер болот, насип уруу баары ишилип, жардам беришип, каралашып турушту. Айбек азыр Америкада иштеп атат.
иштери ийгиликтүү. Ал жакта да спорт менен заниматься этип 2 жылдан бери Американын чемпиону. Кече жакында мени да чакырып, мен өзүм күбө болуп келдим күрөшүнө. Ошол турнирде Айбек Американын чемпиону болду. Колумдагы куру ошол Американын чемпиондук куру. Көңүлүбүздүн борборунда Токтогул уулу Айбек, биздин Төрөкул Айтматов орто мектебинин бүтүрүүчүсү, өзүнүн спорттогу жетишкен зор ийгиликтери менен Кыргызстанды алыска дүйнөгө тааныткан, биз сыймыктанган мыкты окуучубуз. Эми мен спортсмендердин эмгегин дайыма ушу илимпоздун эмгеги менен салыштырам да. Жана айтылат да, билим алуу бул ийне менен кутуп казууга тете деп, барабар деп. Мына ушу илимдин туу чокусуна жетиш үчүн, илимдеги тереңдеш үчүн зор мээнет керек, зор эрк керек, тырышчаактык керек аябай. Мен ойлойм, ушул касиеттер спортсмендерге да керек. Мына ошо Айбекке бул ийгиликтер өзүнөн өзү эле тиги келген жок да. Айбек да ушул жетишкендиктерге өзүнүн маңдай тери менен, зор мээнет менен эмгектенип, мындай тырышчаактыгы менен, аракетчилдиги менен мына ушундай ийгиликтерге жетип азыр жалаң эле Кыргызстанда эмес, эми азыр биз айтабыз го, жанагы океандын аркы бетинде Америкада кыргыздын атын чыгарып, Кыргызстанды даңктап, мына ошо дүйнөгө таанытып атат. Биз муну менен аябай сыймыктанабыз. Бул бир жагынан. Экинчи жагынан Айбектин адамгерчилик касиети өтө жогору. Себеби бул биздин баягы илгерки Көк Булак көчөсүнүн, азыркы Култаев көчөсүнүн баласы. Анан бул ошо буту асып көчөгө чыккандан баштап эле биз Айбекти жакшы билебиз. Өзүнүн эле класс, Айбектин классы булардын бардыгынын олунда. 14 кабинет, азыркы 14 кабинет окуйт туура. Биз азыркы жаза беребиз, эме класста окуттук. Карабайсың менеки, өзү жапакеч, адамгерчиликтүү, балдар менен тез эле тил табыша билген, ушундай окуучу экенин сездим, ошондой бала экен эми алганда. Анан ал убакта тиги 15 августтан баштап эле балдарды мектепке чакырып даярданчыбыз. Ошондо эле келгенде эле тез эле балдар менен тил табышып, мурда аралашып жүргөндөй болду да. Чынында алар ошо биринчи жолу келишет мектепкечи, бирок тез эле балдар менен тил табышып, көчөсүндөгү балдарды уюштуруп, мектепте минтип жүрүш керек, антип жүрүш керек деп балдарды эмеге салып, өзүнүн ошондой Келгенде эле өзүнүн лидерлик жагын көрсөткөн экен, лидер окуучу болгон экен. Башка балдардан айырмачылыгы кандай эле? Сөз тапкычтыгы менен канчалык сөз тапкыч болчу ал өзүчө, ошонусу менен таң калтырчу да, канчалык класста шоктонуп кетсе дагы жооп таба койчу да. Эмне үчүн минтип кетсиң десе, жообун тапчы. Ошол эме алгандачы өзүнүн ушундай. 7 класска чейин билим алып кетти Айбек. Ошол жылдарда мен анын эмнесин эстейм? Жалаң эле спорт, анан күрөшкө убактысын аябай бөлгөн, ошонун үстүнөн түшө калган окуучу катары баалайм. Ошол сапатынын, ошол күрөшкө, спортко болгон сүйүүсүн ал андан ары улантып, ошондон улантып кетти да. Мектепте жүргөндө көп башкаруучусу, тааныштык агай менен көптөгөн эмелерге, мелдештерге катышып, тынбай катышты жана тынбай ийгиликтерди жаратып келип атты да. Сыйлыктарын линейкада тапшырып бүтчү эмеспиз. Мен ошол жагынан жаштарга үлгү боло алат деп эсептейм да. Токтогул Айбек биздин залга биринчи келгенде ушу 3 класс болсо керек да, 3 классында келген. Келгенде эле бизде күрөш мурундан бери күрөш жок болчу да. Анан ошо күрөш ачылганда күрөш деп көзү күйгөн спортсмен балдар көп болду да.
ошолордун катарында мен ошо эң мыктылардын бири ушу Айбекти айта алам да. Биринчи эле шекер айында ошо Эшенкул балбан деп ушул залдын атын Эшенкул балбанын атында койгон. Анан ошондо турнир өткөрдүк. Балдарды бир жума эле ушул жерге эски кичинекей залга даярдап анан өткөрдүк. Ошол жерден Айбек сразу эле биринчи орун болгон. Чемпион болуп, биринчи ийгилигинде ошо 27 килограммга күрөшкөндө Айбек жакшы көчтү, жакшы жүрдү. Республиканский спорт мектепке кеткенге чейин Айбектин бир 50дөй областтык, райондук, республикалык деңгээлдеги турнирлерди утуп жүрдү. 50 турнирге медалдын ээси болуп, анан кийин Айбекте ошол Мурат Кыбыраев деген агайыбыз спортчу школдун директору болчу. Ошол болду эми алып кел. Биз эл аралык турнирди утту деп ошо спорт мектепке кабыл алганда. Ошол жылдан баштап 8-класстын жарымы болчу. Ошондон баштап спорт школдо окулду, курсту бүттү. Ошол ийгиликтер жаратты. 2012-жылы дүйнөлүк чемпионатка кадеттер арасында барып келди. Словенияга барып келди да. Анан Кыргызстандын биринчилигин утуп, анан Жапаралик деген мастерский турнир бар болчу. Ошол турнирди утуп, Кыргыз Республикасынын спорт чебери деген наамга ээ болду. Мүнөзү боюнча айта кетсем, Айбектин мүнөзү ачык, шайыр, ушундай достукту жакшы көргөн, любой жерден дос таап алчу да, оңой эле. Спортко болгон кызыгуусу абдан сонун. Анча-мынча соревнованияга алып барасың, бир балаң таразыга түшүп бүткөндөн кийин качан күрөшөт, каякта жүрөт деп издейсиң. Айбек күрөшүп атканда, Айбекти соревнованияга алып барганда, ошо турнир башталып атканда эле ошо турнирдин жээгинде отурчу да. Кызыл трикосун, көк трикосун оюнун азыр алып, ушул бир өзгөчөлүгү бар эле да. Анан казак болобу, орус болобу, кайсы улуттан болсо да баардыгы менен тил табышып, өзүнүн адамгерчилик сапаты менен элге тез эле аралашып кетти да. Мугалим мөмөлүү дарак дейт. Биз мөмөлүү дарак экенбиз. Мына ошол 4-класстан келген Айбектей болгон жигиттерибиз чоңойуп, мына 17 жыл болду, 18 жыл мен тренер болуп иштеп атырмын да. Анан эми ушу Айбектей балдар келип туруп, Узак деген балдарыбыз Айбектер айтып, агай ону зал кичинекей болот. Жүрсүн маттар ошол жерде жазылып турчу. Эге күрөштүрүп 3 эле пар күрөшчү да. Анан зал тар болот. Анан ушу Айбек Узак деген балдарыбыз айтты, агай бул залды чоңойтоюк. Колдон келишинче жардам берейин. Салыңыз ошо колдоо кылайык деп туруп, Айбек башын колдоп, 80 миң сом акча берди Айбек. Ошо жардам берип, ушул залды чоңойтолу деп отуруп, мына ушул жерде турган болду. Ушу шекер ай спортсмендер бүтүп кеткен. Основной спортсмендер да көп жардам берген. Анан эл колдоду. Ошо менен мына жаңы жаркыраган жаңы залга жетип калдык. Азыр биздин максаты ушул болчу да. Кымбаттуу балдар, ошо Айбек Акинердин ысмын силер канатыңарга алып жатыпсыңар. Эми канатка дагы жөнөкөй адамдын ысмын албайт. Ал ошо бир кандайдыр бир коомго пайда келтирген, өзүн бир кандайдыр бир тармакта көрсөтө алган инсандардын ысмы берилет. Ал эми Айбек Акеңер ошо өзүнүн тырышчаактыгы менен, аракетчилдиги менен, өзүнүн мындай жаңыча ой жүгүртүүсү менен зор ийгиликтерге жетип, ошо Кыргызстанды алыска таанытып атат. Мына ошо мен да силерге кааларым, ошо Айбек Акеңердей болуп, мектепте жакшы окуп, тырышчаак болуп, азыр только билим алып келет, мындай кандайдыр бир ийгиликтерге, бийиктикке, жана сөз бар эмеспи? Бийиктеш үчүн тереңдеш керек деп. Тереңдөө дегенди мен кандай түшүнөм? Тереңдөө деген бул азыркы мезгилде силер үчүн ошо терең билим алып мектептен, анан келечекте ошо билим аркылуу кандайдыр бир не обязательно сөзсүз эле тиги спорт эмес, мүмкүн ар бир өзүнүн жөндөмүнө жараша кандайдыр бир коомго пайда алып келип, мыкты инсандар болушуңар керек.
кандай болбосун спортто бул спорт жашоону балдарды тырышчактыкка, чыдамдуулукка, күчтүүлүккө, сабырдуулукка көп нерсе үйрөтөт. Алдыга максат коюп, ошол максатына жетүүгө, утулганга, утканга, күйүнгенге, кейгенге, сүйүнгөнгө баардыгын үйрөтөт да спортчу. Спорттун ушул эң жакшы сапаты. Анан жанагындай жаман халети, балекет нерселерден алысыраак болот да. Эрки жакшы чыңалап, спорт менен жүрсөчү, анан спортсмендер ошон үчүн ийгиликке батчу. Анан жашоодо да булардын келечеги, жолу ачык болот да. Айбек ушундай жетишкендиктен мен сыймыктанабыз. Bundan da çoğun iyiliklerге жетишин каалайбыз. Айбекке ден соолук, узун өмүр. Ал бизден эң кичүүбүз, эркебиз десек да болот. Биз ал менен сыймыктанабыз. Айбек бизге керек учурунда ине, керек учурунда ага боло алган, аябай жароокер. Айбектей инибиз болгонуна аябай сыймыктанабыз. Айбектин бардыгына ыраазычылык билдиребиз. Биз Айбекти жакшы көрөбүз. Баламдын ошол жетишкендиктерин, ийгиликтерин баалап, ошол өз окуган мектептен бир класс берип, канат башчы кылып, ушундай баалап атканыңыздарга чоң рахмат. Мындан да чоң ийгиликтерди ошол уулум жарата берсин. Анан ушул окуучу балдар айнанайын баардыгыңар да ушундай жакшы ийгиликтерге жеткиле аракет кылсаңар баардыгы болот. Саламатсыздарбы агайлар жана эжелер, атам, апам, бир туугандарым, сиздерге биринчиден чоң алкышымды билдирип кетким келет. Ушу менин жетип аткан ийгиликтеримдин баардыгына ушу сиздер себепкерсиздер. Ата энемдин колдоосу, ошолордун дуасы деп билем. Урматтуу окуучулар, бул аламга жол айылдан башталат демекчи. Ар кимиңердин өзүңөрдүн кыялдарыңар бар. Ошол кыялдарыңарга талыкпай эмгек кылып жете билгенди билгиле. Бул билим алуу бул ийне менен кудук каскандай дейт. Ар дайым эмгекчил болгула, талыкпай эмгек кылгыла. Билим алсаңар ар кандай жолдор ачылат. Эмгек кылсаңар бул силердин эмгегиңер эч убакта жерге калбайт. Ошон үчүн баардыгыңарга ийгилик. Бүгүнкү кечеге келип берип койгонуңуздарга чоң рахмат. Мен өзүмдүн кичинекей кезимден ушу кыялым болчу эле. Кичинекей башталгыч класстарга, негизи эле шекер айылына кичине болсо дагы өзүмдүн салымымды кошуп, өскөн жеримен, чыккан жеримен ошол жака бир салымымды кошсом деген ниетим бар болчу. Баарыңыздарга чоң рахмат.